Барыңыздарга салам, урматтуу катталуучулар. Бүгүн өтө өзгөчө күн. Себеби дегенде бүгүн сиздер менен атайын ушул менин көзөмөлүмө жазылам деген катталуучулар менен бекер онлайн консультация өткөрөйүн деп атам. Социалдык проектим бул дагы. Азыр сиздер менен биз түзмө түз сүйлөшүп, буйруза баардык сиздердин көйгөйлөрдү талкуу кылып, разбор кылып, көзөмөлүм жардам бере алабы же жардам бере албайбы, же кандай кылыш керек, каяка барыш керек баардыгын айтып бергенге аракет жасайм. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Өтө кызыктуу кейстер, өтө кызыктуу клиникалык учурлар айтылмакчы. Эгерде сиздерде да ушундай клиникалык учурлар бар болгон болсо, анда тезинен аракет кылып, дарылоо процессине киришүүнү сунуштамакчымын. Асель айым, сизге сөз бердик. Угуп жатабыз сизди. Асель айым. Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин балам азыркы учурда 3 жаш 2 айда 11 апрель 2022 жылы төрөлгөн. Бирок 3 жашка чейин азыркы учурда эч кандай сөз сүйлөбөй атат да. Биз көп жерге бардык, неврологторго бардык. Анан ошо башын тарттырып, ошо кайсыл жака направление берсе, ошол жака барып аттык да. Көрсөтүп барып аттык, бирок эми мен арасында сизди да улам карап аткам да, жазып берип аткан дарыларын, бирок ошо сиздин тиги приложениеден издеп, кайра сиздин инстаграмдан карап ичирбей аткам кээ бир дарыларын. Анан бирок акыркы жолу могу третий детский больницага дагы бир жолу алып барганда ошо ЗПР деп диагноз коюп койду да. Сизден көргөндө мен бала же нормальный болот, же аутизм болот дегенди уккандан кийин эми ал диагноз пока диагноз эмес деп эле ойлоп атам да. Анан сизден баягы инвитродон тапшыргыла анализдер дегеннен мен бир неврологко барып ошол жерден направление жаздырып алгам да, баягы анализдерге. Кайсыл анализдерди тапшырам, ошолорду мага жазып бериңиз деп. Анан ошо ферритин, D3ге, анан баягы лактозная недостаточность дегенге да жазып берди, ошолордун баарына тапшырып көргүлөчү деп. Анан тапшырып анын да результатын алганбыз, бирок алгандан кийин мен уже 2-3 неврологко алып бардым да, көтөрүп. Частныйга да алып бардым, мамлекеттикине да алып барсам, баары карап туруп эле бул жактарыңыз нормальный эле экен, ошо бала менен только заниматься этишиңиз керек дейт да. Бирок сизден караганда могу ферритин бул жерде азыр биздин балада 47 беле, 47 деп турат да. Аз да ал, Эми идеальный показатель эмес да. Ферритин 47, D3 болсо 23-5 деп турат. Бирок бул жерде да ошо кара менен белгилеп коюптур, недостаточность деп, жетпейт. Витамин 25, О, Д деген бул D3 да турабы? D3 витамин. Ферритин 47 экен. Кээ бир анализдер результаттарда баягы өтүп ашып кеткен, мисалы магний нормадан өтүп турат, дагы көп эле нормадан өтүп турган результаттары бар да. Аларды бирок мен уже баягы мына могул жерлерди бекерден кара менен белгилеген эмес да, эмне себептен ушу эмне кылсак болот десем, жок, норма деп эле чыгарып коюп атат. Балаңызга только заниматься этесиз, ошол деп андай аныкталган, баягы медицинада аныкталган витаминдер барбы сиздерде, ошону жазып бере аласыздарбы? Мен ферритинди, D3-ни көтөрүшүм керек болуп атпайбы десем, балада норма эле экен деп эле эч бир врач ага дары жазып берген жок, но сүйлөгөнгө дары жазып берип атат. Мен аны албай элемин. Бирок бир жолу дагы ар ким жөнөтө берген баягы экөө дүкөнгө барып ферритинин, D3-син, лецитиндерин алып келгем. Алып келип бир айга жетип жетпей, сиздин видео чыгып калгандан кийин сразу токтотуп койдум да, бербей койдум аны. Ферритин почти ичирген жокмун. Мындай ошо баягыдай сокторго аралаштырып, анда ыйлатып кууп, жыт сезип калат да, дамын сезип калат. Ошо кыйнап берип жүргөм да, бирок баягыны көргөндөн кийин ошо бербей калдым. Бизде азыр эң главный проблема ошол балам болуп атат да, сөз сүйлөгөнү. Так, Асель айым, сиз бир нече маалыматтарды айтып кеттиңиз. Чоң рахмат маалыматтарыңыз үчүн. Эми менин негизги суроолорум сизге. Балам дедиңизби? Балам дедиңиз, Ооба, балам. 3 жаш дедиңиз, 3 жаш 2 ай. Угуусу кандай, угуусу? Жакшы. Баарын угабы? Баарын угат. Эгер мультфильм башталса, мисалы башка комнатада отурса, сразу чуркап келип көрөт. Аты ким? Хамза. Хамза деп атын айтсаңыз карайбы сизде? Мисалы кээде карайт, кээде карабайт.
эгер бир нерсени аябай кызыгып карап турган болсо Хамза дей берсең да карабайт, но башка учурларда карайт. Указательный жест бар, указательный жест. Мынтип колу менен бир нерселерди көрсөтөбү, монтип пальчик менен. Ооба, Баарын көрсөтөт. көрсөтөт, Вообще көп көрсөтөт. Любой нерсени көрсөтө берет ушинтип баарын. Так, анан балдар менен кандай ойнойт? Эгер балдар буга муну менен аралашып ойносо ойнойт, а өзү барып аралашып ойнобойт. Мисалы барып сразу командага кошулуп кете албайт, но балдар Хамза деп артынан чуркап, кубалап, бул жака десе аралашып ойноп кете берет. Эт кандай жейт? А өзү барып Тамак кандай жейт? Аябай жакшы жейт тамак. Эт жейт, мисалы, баарын жейт, мучной, тиги баарын жейт. Анан ошол бизде могул жерде эмебиз, лактозная недостаточность деген эме чыгыптыр да. Нарушение бар экен ичинде. Буларды сизге ким жазып берди бул анализдерди негизи? Невролог жазып берген болчу. Анан эмне жазып берди лактозная недостаточность? Лактозная недостаточность, ошол анан баягы общий анализдер жазып берген, ошол короче, общий анализ тапшырганбыз да, бул жерде көп экен баары. Аселя айым, азыр менин көзөмөлүмөн сиздин эң негизги каалаган нерсеңиз эмне болуп атат? Мен ошо балам сүйлөп кетилсе болуп атат да. Кандай сөздөрдү айтат балаңыз? Кандай сөздөр? Эч бир сөз айткан жок ушул убакка чейин. Ну, мындай. Үн чыгарабы? Дегенди си деп, желтыйды жо деп коет, ушулар эле. Үн чыгарат экен, мындай айтканда. Ням, мо, баягы животныйларды кичине каалаганын айтат, мисалы. Ну, кээде байкап калсаң, мисалы эжесинин аты Аделя дечи десең, кээде айтат да, мисалы бир жолу айтат, угуп каласың, анан кайра акырын сурай баштасаң же башка жака ээрчитип барып, тиги Аделяны чакыр бол тез десең, уже айтпай коет да. Эми Аселя айым, негизи мен буга чейин ушу балдардын сүйлөөсүнө арналган вебинарларымы көрдүңүз белем? Көргөм, ооба. Вебинарда мен айттым эле го, могу мээде, могу жерде Центр Брока, Вернике деген бар. Ошону түшүндүңүзбү ошол моментти? Жок, ал жерин. Мындай да, Хамзанын башы бар го, башы. Ушул башынын мээзинде эки борбор бар да, эки борбор. Бирөөсү Центр Брока деп аталат, бирөөсү Центр Вернике деп аталат да. Бул экөө эмнелерди кылат деген вопрос. Центр Брока деген бул тилдин кыймылын жакшыртып, ошо баягы сөздү бир нерсени дебей, тескерисинче ата, апа деп иштөөсүн камсыздайт Центр Брока. А Центр Вернике деген бул ошол баягы сиздер бир нерселерди сүйлөйсүздөр го, ошолорду кабыл алып, ошолорду түшүнүп, мээзинде ошол памятинде сактап, ошол нерсе үчүн жооп берет Центр Верника. Азыр сиздердин балаңыздардагы проблема ошол эки борбордун начар иштөө болуп атат да. Түшүнүп атасызбы? Булар эмнеге начар иштейт? Неден? Өзүңүз айтып кеткендей, витамин Д'нын жетишсиздиги. Витамин Д жетишсиз болсо эмнеге начар иштейт? Потому что витамин Д бул нерв системаларынын миелинизациясы деп коет. Мындайча айтканда, нерв системаларынын сыртын чел кабык каптайт да, мындайчы. Именно ошол чел кабык капталуу процесси начар жүрөт ошол витамин аз боло турган болсочу. Түшүндүңүзбү? Вот. Ферритиндин идеалдуу деңгээлде эмес болуусу, мисалы 3 жаштагы бала үчүн негизи ферритин 90 болсо, бул мээнин ошо жана борборлордун нормалдуу түрдө иштөөсүнө таасир этет. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мындан башка тышкары дагы изилдей келгенде өтө көп нерселер аныкталат. Аны уже көзөмөл алкагына терең изилдегенибизде чыгат. Анан үчүнчү фактор бул үй бүлөнүн таасир берүүсү балага. Үй бүлөдөгү ата эненин көңүл бөлүүсү. Мисалы менин практикамда ушундай пациенттер болду. Аталар айрыкча аз көңүл буруп коет балдарга. Мисалы мен көп ошол сүйлөп жүргөн балдардын үй бүлөлөрүнөн дагы сурайм да, атасы канча саат көңүл бурат, сиз өзүңүз канча саат көңүл бурасыз дегенде, көпчүлүктүндө мындай болуп атат да, или туугандарына бирөөлөргө таштап коет, или там атасы күнүнө 2 мүнөт убакыт бөлөт, же 5 мүнөт убакыт бөлөт, же апасы мисалы сейилдөө, жашоо образы мындай нормалдуу эмес да, көрдүңүзбү? Кыскасын айтканда, бул состояние, бул не только мээ менен эле байланыштуу эмес, бул состояние бүткүл Хамзанын абалы менен байланыштуу да, көрдүңүзбү? Биздин көзөмөл алкагындагы биздин задача эмне болот? Биздин задача биринчи очеред Хамзанын нормалдуу түрдө өсүүсүн камсыздай турган факторлорго көңүл бурабыз да. Мындайча айтканда, Хамза полноценно
өсүүсү үчүн, мээзинин өсүүсү үчүн, денесинин өсүүсү үчүн, когнитивдик функциялар өсүүсү үчүн, миелинизация процесстери нормалдуу жүрүш үчүн, жана айтып кеткен центр Брока, Вернике баардык борборлор нормалдуу иштөөсү үчүн эмне кылышыбыз керек деген суроонун үстүндө иштейбиз. Алгачкы 3-6 айлыкта биз мына ошол нерселерге аракет кылабыз. Биздин биринчи задача бул Хамзанын состояниясын нормалдуу, мындай нормада жүргөн баланын абалына алып келүү. Андан кийин уже көрөбүз кандай динамика болгонун. Менин практикамда кээ бирки пациенттер болду мындай. Нормага алып келесиң да баардык показательдерди, электролит баардыгын нормага алып келгенден кийин баягы бала мындай эчтеке болбогондой болуп эле сүйлөп эле, өзү баардыгын кылып эле ушинтип кеткен учурлар болот да. А кээ бирки балдар реально сложный болгон үчүн изменения мындай аз болушу мүмкүн да. Ар кимде индивидуальный болот бул жердечи. А бул учурда биз уже мен өзүм индивидуалдуу түрдө кошумча терапиялык ыкмаларды подбирать этем. Хамзага, Асель айым, Хамзага мына могу терапия нормалдуу, ушул эффект берет. Монча мүнөттөн жасайсыңар, могул жака барасыңар, бассейнге алып барасыңар, тигиге алып барасыңар. Если необходимость болсо, мына ушундай форматта иштешибиз керек. Анан сиз аларга алып барып аткандан күн сайын айтып турасыз. Доктор, короче, мен бүгүн алып барып баштадым. Бүгүн мындай болду. Бүгүн жаңы сөздөрдү айтып атат. Бүгүн вообще каприз кармап калыптыр. Бүгүн эчтеке тамак жебей койду. Тескерисинче, доктор бүгүн чото баардыгын жеп атат. Маанай аябай жакшы. Балдарга өзү барып кошулуп баштады. Сүйлөөсү башкача болуп баштады. Үн чыгаруусу. Кыскасын айтканда, күн сайын ушинтип данныйларды жөнөтүү менен сиз мага күн сайын жөнөтүп турасыз. Анан мен определенный бир 30-40 күндүк данныйын алам дагы, каеринде биз ошибка кылып атабыз, каеринде изменение болуп атат, кайсыл нерсеге көбүрөөк фокус кылышыбыз керек, сенсорный интеграциягабы же кошумча терапияларгабы же дагы дополнительный препараттарды кошобузбу, ушундай форматта өзгөрүш керек да биздин тактикабызчы, көрдүңүзбү? Биз мындай жөн эле мындай Асель айым, короче, Хамза эгер айыгып кетишин кааласаңыз, картексин деген уколдон 10 күн алып коюңуз, там ситикалинден сайдырып коюңуз, болду деген бул иштебейт, мындай болбойт, бул невозможно. Ар бир баланын организми индивидуальный. Анан сизге ошондо бала сүйлөбөй жүргөн бир акылдуу аял келет дагы. Аселя, менин балама невропатолог кортексин жазып берди эле. 10 күн алгандан кийин балам эчтеке болбогондой сүйлөп кетти деши мүмкүн да. Бирөө келет дагы, Аселя, мен тиги экодүкөндөн дарыларын бир эле ай бердим эле, балам тим эле акындай сайрап калды деши мүмкүн. Көрдүңүзбү? Эми сиз ушул жерден биздин энелердин көп катачылыгы ушул жерден значит, экодүкөндүкү сонуп турбайбы? Кортексин сонуп турбайбы? Тиги сонуп турбайбы? Бул сонуп турбайбы деп эле ар кимдин баласына иштеген нерселерди өзүнүн баласына кыла берет да. Бирок итого ноль эффект, ноль. Ошон үчүн урматтуу катталуучулар, мындай ар бир балага индивидуальный подход керек. Ар бир баланын көйгөйү бул ар кандай, мисалы. Кээ бирөөдө синдром дефицита внимания с гиперактивность болушу мүмкүн. Кээ бирөөдө аутизмдин кайсы бир түрү болушу мүмкүн. Кээ бирөөдө вообще эле жөн эле тилдин өнүкпөй калышы мүмкүн, мисалы. Жөн эле тилдин жакшы өз курагын өнүкпөй калышы. Кээ бирөөлөрдө просто генетикалык жактан ошондой кеч өнүгүүсү мүмкүн. Ар кандай, ар бир бала уникалдуу, урматтуу катталуучулар. Ошон үчүн мындай ар ким айткан ар нерсени жасай бербеңиздер. Бул балаңыздар үчүн кооптуу. Мисалы, жана эле айткан экодүкөнүңүздө мисалы бирөө мага жазылды, ушинтип сизге окшоп баламды сүйлөтө коеюн, иммунитетин жакшырта коеюн деп подряд эле баарына эле ошол йод, анан кийин эмнени берет? Селен, магний. Мына именно ошол магнийди берип, мына бир ай. Магний наоборот гипердоз болуп кеткен. Көрдүңүзбү? Йодду берген канчалаган энелер келип атат. Тиги эненин баласы кулап калыптыр, ошону 3 күн ичкенден кийин эзе болуп эле кулап. Бул деген сөз, энелер ушунчалык медициналык сабатсыз, кимге ишенет? Кошунасын ишенет, подружкасын ишенет, интернеттен чыгып алып мактаса ишенет, баардыгын эле. Бирок сиздерден суранычы, хотя бы ушул эксперименттериңерди жаш балдарга кылбай эле койгулачы, хотя бы ошол өзүңөргө кыла бергилечи, кылсаңар мисалы нерселердичи. Бирок бул жаш баланын организми бул өтө ойлоно турган нерсе. Каждый бир препарат берген нерсе конкретный обоснованный болуш керек. Эмненин негизинде, кайсы диагноздун негизинде. Мисалы ошол эле жана сиз айтып аткан кортексин. Анын сунуштары. Ал кортексин мээнин кыртышынан өтпөйт, гематоэнцефалитический барьер деп коет, мээде ошондой болот. Ал өтпөйт дальше. Анан кантип мээге таасир берет, көрдүңүздөрбү? Йод вообще, йод любой эле адамда нормальный, бизде эч кандай йод дефицитный состояние жок. И так күндө жеп аткан тустан эле биз йодду алып турабыз. Калп эле бирөө чыгып туруп бир чала була нутрициолог, ой, йод берген балдарда сонун результат болуп атат, йод бергиле деп айтып койгон нерсесине түркөйлүк менен ишенишип көбү, йод берген жакшы турбайбы деп беришип атат да. Бул дагы мына түркөйлүктүн жеткен чеги. Ошондуктан
сонун результат берип атпайбы, сонун болуп атпайбы деген отзывтарга, ушундай нерселерден өтө абайлаңыздар. Себеби дегенде любой адам чыгып деле искусственным путем деп айтып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан кандай бир нерсе бербейли, кандайдыр ыкма жасабайлы, баардыгы системный уровеньде болуш керек. Мен мисалы көзөмөлүмдө сиз мага любой момент суроо бере аласыз да. Доктор, мисалы могу железаң сен эмненин основаниясында жаздың? Эмненин негизинде жаздың мага ушул дарыны деп. Мен сизге айтам, аселайым карап туруңуз. Сизде ферритин мындай болуп атат. Дүйнөлүк гайдлайндарда, чтобы 3 жашар балдарды мээзи нормально өнүгүш үчүн феррити мынча болуш керек. Менин максатым ушул ферритинди мынча кылуу. Ошон үчүн мен сизге мондай дозада могу дарыны жазып берип атам деп туруп, мен сизге дүйнөлүк гайдлайндарга таянып туруп, 100 миңдеген балдарга изилдөөлөрдүн негизинде чыккан выводторго таянып туруп, мен сизге заключение берем да, түшүндүңүзбү? Вот ошондой. Менин көзөмөлүмдүн негизги өзгөчөлүгү ошондой. Анан сиз менде мындай да практикадан 3 күн көпчүлүк энелер 3 күн аябай сонун эне болушат, жоопкерчиликтүү, баардык витаминдердин өз убагында, дагама аштардын өз убагында, баарын сонун, баарын 4-күндөн анан хромать этип башташат да. Доктор, унутуп калыпмын. Доктор, чота бошобой атам. Анан доктор, бүгүн жайлоого чыгып кетти элек. Доктор, анан балам чота садикке кетти эле, садиктен билбейм. Бул деген сөз уже мына бизде көпчүлүк энелер полноценный жоопкерчиликти ала албайт бул нерседечи, көрдүңүзбү? Анан мына ошол жерде уже билинет. Эне канчалык деңгээлде баласына кам көрө алат, канчалык деңгээлде айткан кеңештерди аткара алат. Мына ошондо анан өзүңүздөргө мисалы менин заключением алганда уже полноценный дагы пайда берип баштайсыздар да балдаргачы. Ошондуктан аселайым, силердин ситуацияда бул жөн эле мону ичирип кой, тигини ичирип кой деген болбойт. Бул долгий процесс. Долгий процесс. Бул нерседе канчалык эртерээк аракет кылсаңар ошончолук өзүңөргө эле жакшы, Хамзага ошончолук жакшы. Бул жерде сиз эле эмес, сиздин жолдошуңуз, үй бүлө мүчөлөрү, башка ага-энелер баардыгы биригип эмне аракет кылыш керек. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин сизге, бир фишканы. Бүт ушул мен мисалы бүт ушул сүйлөгөн балдардын историяларын карап чыктым да. Кантип сүйлөп кеткен, аутизм балдар кантип өнүгүп кеткен, эмне болуп кетишкен. Баардыгынын историясы бир. Эмне? Ата-энеси өзгөчө таасир берген да үй шартында. Үй шартында бүт жанагы эле кошумча терапияларды, башка нерселерди ата-эне көп жасаган. Потому что 24 сааттын баардыгында ата-эне баланын жанында болот. Көрдүңүзбү? Врачтын таасири 10% болушу мүмкүн. Муну кыл кой, тигини кыл, муну кыл деп. Ошон үчүн бул жерде аселайым, сиздин жоопкерчилик өтө чоң. Эгерде Хамза полноценный сүйлөп, полноценный калыптанып, социалдык жактан өнүгүп, эртең чоңойгондо толук кандуу сүйлөөсүн камсыздагыңыз келсе, анда аракетти баштаңыз. Бул азыркы учурда өтө чоң мааниге. Күн сайын өткөргөн убактыңызды ар жерлерге ташып, эксперимент кылып, анын тигинин витаминин берейин, мунун витаминин берейин, тигинин дарысын берейин, бул невропатологко барайын, тиги невропатологко барайын деп жүрө берсеңиз, убакыт учкан куш деп коет. Өтө берет. Анан кийин башыңызды мыгжып калбаңыз. Ошондуктан сизге сунушум тезирээк Хамзанын организмин терең изилдөө кылышыбыз керек. Анамнезин терең чогултуп, анализдерин терең көрүп, буга чейин тапшыргандарды көрүп, ошого жараша эмне аракетибизди жасашыбыз керек. Мына ошондо гана уже Хамзанын абалын жакшырта алабыз. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, мындай. Бул долгий путь, сложный путь, өтө оор. Сизге да өтө оор болот. Мисалы башында 10 күндүктө ой, сонун турбайбыз, дневник жөнөткөн дейсиз, анан 11-чи күндөн анан кыйналып баштайсыз. Күн сайын карай берем, күн сайын жаза берем, күн сайын минте берем, тигинте керек мунун баардыгы. Бусуз эч кандай результат, эч кандай эффект болбой турмат атталчу. Ошондуктан эгерде ошонун баарына даяр болсоңуз, ооба доктор, Хамзанын ден үчүн мен баарына даярмын десеңиз, анда көзөмөлгө жазылыңыз. Эгер жок, доктор, мен ал нерсеге кыла албайм десе, анда лучше жазылбай эле койгонуңуз жакшы да. Ошол. Ошо көзөмөлгө жазылыш үчүн ушул эменге кирген. Так, бизге ошондо 6 айга же негизи биринчи кайсыл көзөмөлгө жазылган? 6 ай, конечно, 6 ай. Бул 6 ай деле жетпейт сиздерге. Эртең 6 ай бүткөндөн кийин кайра улантыш керек болот аны. Конечно. Биринчи 6 айга жазылып, эгер эме болуп атса дагы көзөмөлдү көбөйткөнгө туура келет экен, Макул, сизге чоң рахмат. Всё, макул, аселайым. Жакшы туруңуз.